Кадамжай районунун Кайтпас айылында 275 орундуу жаңы мектеп 1-сентябрда окуучуларды кабыл алууга даяр турат. Билим уясында заман талабына жараша бардык шарттар каралган. Буюрса ушул жаңы мектебибиз бардык шарттары менен китепканасы бар, спорт залы бар, актовый залы бар, спорт залдардагы өзүнүн душтары менен бар жок балдардын, кыздардын кийимче жайлары өзүнчө столовой бар, столовойдо дагы поварлар кийинүүчү жайлар, душтары менен ичинде туалеттери бар, биринчи этажда дагы, экинчи этажда дагы китепкана бар. Бардык шарттары менен ушул заманын талабына жооп бере турган мектептин ачылышын учурунда турабыз. Мындай төп келишкен шартты айылдыктар жылдап эңсеп келишкен. Анткени электеги эски мектеп 1964-жылы ашар жолу менен салынып, дээрлик талапка жооп берчү эмес. Болгону 150 орунду болгондуктан класстар жетишпей, окууда бир топ мүчүлүштүктөр болуп келген. Мына көрүп турганыңыздардай биз буга чейин ушул мынабы мектепте окуганбыз, ушул мектепте билим алганбыз. Бул мектепте 8-9 класс канасы болгон. Ушул жерде билим алып, ушул жерде батпай, ушул көрүп турганыңыздар жамгыр жааса тамчы өтүп, кышында суук болуп, жазында ысык болуп, ушинтип окушка шарт калган эмес да. Кайтпастыктардын мүдөөсү орундалып, жаңы окуу жылы жаңы мектепте башталганы турат. Билим уясынын класстары компьютер менен жабдылып, кол эмгек сабагы үчүн керектүү шаймандарга толгон цехи да бар. Дене тарбия сабагында түрдүү оюндарды жана машыгууларды өткөрүү үчүн заманбап спорт залы жана майрамдык иш-чараларда, концерттик программаларды уюштуруу үчүн кенен актовый залы да каралган. Балдарды ысык тамак менен камсыз кылуучу ашкана курулган. Мектеп ичине ысык суу, муздак суу киргизилип, жылытуу тутуму орнотулган. Мындан сырткары предметтик лабораториялар ачылып, практикалык иштер үчүн тийиштүү деңгээлде жабдылган. Практика жүзүндө биз көрүп, жасай алышып, көзү менен көрүшүп, тажрыйба жүргүзүшкө бардык шарттары бар. Класс балдар химиялык заттар менен иштегенде ден соолуктарыга зыяндуу заттарды колдоруну сразу жуушуп, ушундай эме суу чыгат. Бул мектептин курулушу менен элеттик балдардын келечегине чоң колдоо көрсөтүлдү дешет кайтпастыктар. Жаш жеткинчектери ушунчалык жакшы болду да, жаркыраган мектеп. Алардын келечеги үчүн ата-энелер дагы бардыгы кубанычта. Биз Кайтпас айылы эң чекеде болгон үчүн, бuyagы райондон ham алыс, облустан ham алыс. Чоңдорго рахмат, мына ушунчалык чоң мектеп салып берди. Келечектен балдарга жакшы болду. Дагы өнүгүп өсүп кете берсин, мындан дагы жакшы иштер боло берсин. Быйыл жыл соңуна чейин Баткен облусунда 10 билим уясын ачуу мерчемделген. Алардын ичинен 1-сентябрь билим күнүндө Халмён, Бозадыр жана Чоң Тала айылдарында да жаңы мектептер окуучуларга эшигин ачат. Назгүл Абдрахманова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.